Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz Müslümanlara uşintiп ayırıldı. Allah Teala'nın jaratkan zatın özüne gana ibadat kılgıla, ata-enеңерге жақшылық кылгыла. Жақын деле карыялар үйүнө зыяратка барып келдим. Сайыз мезгилинде карыялар үйүндө 2-ден 3-төн 10-дон гана кыргыз апаларыбыз болсо, бүгүнкү күндө карыялар үйүнүн 50% кыргыз апалар, кыргыз аталарга толуптур. Ушул видеороликти көргөндөн кийин биздин ата-энелерге болгон мамилебиз 100% өзгөрөт деген үмүтүбүз бар. Атаңыздын бул дүниеден өткөнүнө канча жыл болду дейт? Маркум атам бул дүниеден өткөнүнө быйыл Рамазандын 5-inde 9 жыл болот. Атабыздын бул дүниеден өткөнүнө 2006-жылы өткөн болсо, 12 жылга толду. 2007-жылы каза болгон. Ошондо 10 жыл болуп турду. 2017-жылдын 8-сентябры болду. 8-март күнү 7 ай болот экен. Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду дейт? Апаңыздын өткөнүнө бул дүйнөдөн 1,5 жыл болду. Апамдын бул дүйнөдөн өткөнүнө 30 жыл болду. 4 жылдан өтүп 5 жылдын жүзү болуп калды. 2000-жылдары май айында өттү. Мен жаш болсам деле апама сөз берет элем. Мен чоңойгондо апа мен айткам, мен башка үй салам. Айттым го, бул илгери үй салганда мен үйлөрдүн дубалдары текшелер көп болгондо. Ошондой айтат элем, мен бул эмне кереги бар бул текшелердин апа десем, силерге кереги бар балам. Тетрадыңды коесуң, сумкаңды коесуң, кийимиңди коесуң депчи. Ошол мен жаш болсом керек, бир 7-8 жашар, 7 жашар болсом керек, мектепке барганмын да. Айтат элем да, мен чоңойгондо башкача үй салам. Апа, мен мындай текше кылбаймын. Мен шифонер, шкаф коюп, ошондо кийимдерди сала турган коемун деп айтчумун да. Өкүнгөнүм ачылык амалына алып барып келсем деп аябай көп ниет кылчу элем. Тилекке каршы тагдыр, Кудай Тааланын тагдырына моюн сунабыз. Түбөлүктүү ата-энемдин жанында болом деген чоң ниетим бар эле. Дайыма кызмат кылам деген чоң ниетим бар эле. Бирок адам баласы чоңоюп, өзүнчө турмушка баягы жол тартып кадам таштай баштагандан кийин бизде турмуш шарт ошондой болуп калды. Биз айыл жерден, ата-энебизден алысыраак боло баштадык да. Бүгүн кээ бир нерсесин ойлоп өкүнөм, эмне үчүн ошол кезде аткарбадым деп. Атам баягы өтүк масты деп коет. Ошондой өтүк масты тиктирип, ошо чоң атабыздын чепкенин берип, ушуну кийип хутбага чыксаң деп жөнөтүп бериптир. Ооба, мен жаштык кылып аны эч кийген жокмун. Атамдын чепкенин бир жолу кийип, жума хутбага чыгып койсоң болмок. Ал жерде жума хутбасы деп катерден анча-мынча чыгат элем. Ошол жерде мен көргүм келди атамдын чепкенини. Бүгүн өкүнөм, жарашпаса да, эски болсо да бир кийип калбапмын. Мага окшоп башка балдар өкүнүп калбасын, бүгүн атаңардын тирүү көзүндө айткан нерсесин кубантып бир жолу болсо аткарып койгула. Мен bir işte keçip kaldım. Şu menin armanım. Men atamdı acık alıp aralbay kaldım. Özüm atama kızmat kılalbay kaldım. Acığa.
түркөдөй чалды 7 уулу ортого алып тооп кылганын көрсөм, Кабаны тегерегенден 7 өмүрүм сыздайт. Атам менен отуруп көптөгөн жакшы бир иш-чараларда бирге болуп отурсам, атамды каалайт элем мен неберелерине бүгүн жакшы бир батасын берип, ала деркелетип отурушун каалачумун, бирок Аллахтын тагдырына баш ийебиз, баарыбыз мусулманбыз. Ушунчалык бекем инсан болгондон мен бүгүн атамдай боло албай атам. Кадам жайдын нуктасына жеткенде айылдан звонок келип калды. Кайтыш болуп кетесиз. Ошол маселе бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдө. Siz apаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо, эмне деп атар элеңиз дейт. Apa deyt elem, apam deyt elem. Janında bolsa butuna çıklar elim. Apa dep kucaktap jittar elim. Apamın akırkı sözü esimde. Bir şeytan orup operasiya болуп баргандан кийин биз жаш элек адамдар көп үйдө бишектен Фрунзеден келет экен деп үйгө келип жүрсө мен ойлопмун. Апамдын келишин күтүп аткан турбайбы депчи. Биз жакшыбыз да билбейбиз. Көрсө инсандардын баардыгы кошуна колун туугандардын баардыгы билген экен. Бул операция болуп келжатат, эми жашаганга мүмкүнчүлүгү жок депчи. Келип эле скорый помощь менен көтөрүп үйгө алып киришкен. Bir neçede bile bir ölçülüsü ukpayt tapam şey canı var otkan da canı var otkan. Anam kokstırın atam tur baldarın geldi körüş. Yine bizi töredi. 9 ay kursanda götürüp yürüdü. 2 yıl ak sütün verdi. Biz için yaşoosун arınadı. Enenin sүйүүsü бұл dünyadagi eng taza, tunuq jana tübölüktүү sүйүү болуп эсептелет да. Башка сүйүүлөр вакытынча болушу мүмкүн да. Бирок эненин балага болгон сүйүүсү бул өтө таза жана тунук да. Ошондуктан мен ойлойм, сиздин бизге болгон сүйүүңүздү биз актай албадык депчи.
Siz atаңızды сағындыңыз, hazır canınızda bolsa. Hazır canınızda bolsa emne dep atar elеңiz. O atake, atacan деген сөзден артық hiçbir eme жоқ. Atamды сағындым baba. Atam ötken жылдан менің чоң bir тирегим жоғотқаным сездім. Atam бар кезде өтө өзгөчө анын дайым дуасы менен бекем башка делем. Бирок өткен жылдан эле сездим мен. Баягы түнү күн тахажжудда болгон дуалар атамда эч ким дуа кылбай калды. Siz atаңızды сағындыңыз, азыр жаныңызда болса мирага тар элеңиз. Atamın akırkı yılları men atam canım atam dep söyleşçim. Atam canım atam dep söyleşçim. Kanı ne canım olsa. Bu oğullar akmak boladı ekenmiz. Biz oğullar akmak boladı ekenmiz. Men közüm ötkenden keyin bilesin deçile. Adapta atam ошол короо жактан келип алам деп чакырчу. Ошол балам деген сөзүн сагынып келем. Сагын Eç vaqt kayış aytpagıla deyt elem. Koldan kelişinçe apaga kızmat kılış gerek, apanın atilini alış gerek. Apa insan pende, al kemçilik keltiret, al dağatı getiret. Bирок al apa. Ошондуктан men aytat elem apalar dayıma testi telefon çalıp turuş gerek. Koldan kelgen azırak nerse menen de sүйүнүп turuş gerek. Antken apalar bizden köp nerse talap kılbayt da. Kede biz ayaldarыбызга, baldarыбызга bölgön karajattan, bölgön көңүлдөн dagы andan oynaysa az nerse bolsa da bирок көңүл бөлө турган болсо апалар кадимкидей алар сүйүнөт. Бизди апабыз эч ким аябайт, башка бир туугандар, башка досторубуз эч ким апабызчалык бизди аябайт. Ошондуктан апабыз көзү тирүү убагында колдон келген кызмат аткарыш керек. Канчалык кызмат кылсаң деле баары бир апа өтүп кеткенден кийин адам өкүнүп калат экен дейт элем. Апасы барлар бактылуу адамдар. Ата-энесинин көзү барында ошолорду бактап билиш керек, сыйлаш керек, урматташ керек. Кийин бир убакыт келет, өкүнүп каласың. Дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Энеси бардын өрөсү бар. Энең эгерде бул дүйнөдө тирүү боло турган болсо, бейиштин туткасы сенин колуңда. Ошондуктан биз энебизге жакшы мамиле кыла албасак, күнүгө 50 убак намаз окуйлу, 365 күн орозо туткармайлы. Бирок энебизге татыктуу кызмат кыла албасак, бейиштин жытын жыттабашыбызда биздин динибиз үйрөтүп турат да. Ошондуктан мен ойлойм, ушул ибадаттын туу жоксу энеге кызмат кылуу болсо керек да.
Бүгүн энеси барларга мен айтат элем, бүгүнкү мүмкүнчүлүктү туура пайдалан. Энеңе кызмат кылып, Кудайдын ыраазычылыгын тап. Бүгүн мени көргөн мусулман бир туугандарыма айтарым, тирүүдө сыйлайлы, урматтайлы. Кээде насаат айтса, капа болуп, кээде жактырбагандай эме кыласыз. Атадан артык эч ким болбойт. Ата эч качан жаман болуңду каалабайт. Жашоодо ата дайым өзүдөн да жогору, өзү жетпеген ийгиликке жетсин дейт. Атанын ыраазылыгында Алланын ыраазылыгы. Ата ыраазы болбойнча Аллах Таала ыраазы болбойт. Атасы тирүүлөргө айтарым, сыйлагыла, урматтагыла, алкыш батасын алгыла. Эртең күнү өкүнүп калбастан ошол колубузда бар алтындын эмес, алтындан да кымбат болгон ошол улуу инсан, ата деген инсандын батасын алып, ыраазычылыгын алууга үндөп кетмек элем. Ата эне бар болсун, бар болгондорго айтар элем. Кадырына жетсеңиздер, атаны уксаңыздар, барды дебесеңиздер, көңүлүн алууга аракет кылсаңыздар, себеби алардын дагы өмүрү канча калганын билбейбиз. Мен жалпы атасы барлар, энеси барлар бактылуу инсандаштыр деп айтам. Кадырлап калыңыздар, сыйлап калыңыздар. Өткөнде бул ата энелер чындыгында бүгүн сиз менен биздин кызматыбызга муктаж болуп отурушат. Аллах субхану таала атага бир нерсе берген. Ал эч кимде жок. Ата уулга дуа кылса, Аллах Таала пардасыз кабыл кылат. Ушуну атага берген. Эгер уулуна наразы болсо, этеги көчүгүнө жетпей өтөт ал бала. Президент болсо да. Уулуна ыраазы болсо, ата, ал кедей болсо да бактылуу жашап өтөт. Мен мына биздин кыргыздын кайрадан намазга кайтып, кайрадан дин менен жашап атканын айтам. Ушу аталар дуа кылган экен бизге. Бир кезде деп айтам. Бу уул болду да атасынын дуасын алып калбаса, бул бактысыздык. Ошондуктан атасы тирүүлөргө ошону көрөр замат чуркасын атасына. Көрөр замат чуркасын. Видеону өчүрбөй туруп чуркасын. Өзү биякта ресторан тандап тамак жейт, атасынын балким кийерге кепчи жоктур. Айылда. Балким ал муктаждыр. Ата уулга муктаж болот экен. Мен азыр ушуну сезип атам. Өзү да күйлүү күчтүү турган менен уулга муктаж болот экен. Мына Мыктыбектин арманы. Демек атам мага да муктаж болгон турбайбы? А мен атам жайында, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар, иштеп жүрөт деп жүрө бердим да. Көрсө муктаж болот экен. Бирок аны айтпайт экен бул. Ата деген ушундай, айтпайт экен. Аны мага окшогон кашеки уулдар сезбей калат экен. Не бир сезимтал болуш керек, ата муктаж болуп атканын, уулуна муктаж болуп атканын сезген. Сезбесеңер мага окшогон кашеки болсоңуздар да, мен сөзүм ишениңиздер, барыңыздар, атаңыздар муктаж кадыр. Ата жаш болсо да, кар болсо да муктаж. Барыш керек. Бул дүйнө бизге чейин болгон, бизден кийин да болот. Ата болбойт. Ата жок. Насихатым ушу.